Бүгүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде алдыда келе жаткан билим майрамына карата жакшы саамалык өттү. Тактап айтканда, министрликтин борбордук аппаратында, облустук башкармалыктарында, ал тургай райондук бөлүмдөрүндө иштеген кызматкерлердин 1-класска кире турган балдарына китеп кап таркатылды. Китеп капта калем сап, дептер, карандаш сыяктуу окуу куралдары бар. Экономикалык оор кырдаалда мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерди колдоо, балдарына жардам берүү айтууга арзый турган саамалыктардын бири. Мындай колдоо 65 ата-энеге көрсөтүлдү. Ар бирибиздин балдарыбыз ушу өсүп атат, неберелерибиз өсүп атат. Эми 1-класска барганда бул өзүнчө ар бир ата-эненин бул майрамы катары эсептелет да. Ар бир зака өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучу деп жазууларды, белгилерди жазып чыктык. Мен ойлойм, ушу биздин балдарыбызга бул класска барганда бул өзгөчө белгилүү болуп, анан ошо рюкзактарын көтөргөндө дагы мактанып жүрүшөт. Эми жаш баланын кыялы дагы өзүнчө бир аябай таттуу кыял болот. Мен ойлойм, ушу биздин ушу урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биздин ар бир жараныбызга, ар бир өзүбүздүн адистерибизге, кесиптештерибизге ушундай көңүл буруп турсак, биздин коомубуз дагы тезирээк оңолуп, ой пикирлери жакшы болуп, Кыргызстандын келечеги алдыга ачылат. Ал эми билим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, быйыл өлкө боюнча болжол менен 165 миңден ашуун окуучу 1-класстын босогосун аттайт. Алардын катарын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыктарында, бөлүмдөрүндө иштеп, күндүр-түндүр өз өмүрүн тобокелге салган куткаруучулардын, суучулдардын, өрт өчүрүүчүлөрдүн 1-класска барчу балдары дагы толуктайт. Биз 1-класска барып атабыз. Буюрса бүгүн министрибиздин колунан белек алдык. Жакшы, кубанычтабыз. Новопавловка мектебине барабыз. Ошондой эле биздин коллегаларыбыз да алды. Алар дагы өтө кубанычта деген ойдомун. Кандай болсо дагы мен үчүн өтө эле жакшы белек болду. Жакшы күн болду. Буюрса, кызым. Өрт өчүрүүчү куткаруучулардын бири Бишкек шаардык башкармалыгына караштуу 5-өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн улук сержанты Акылбек Салыбеков 1-класска бара турган кызына өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеевдин колунан окуу куралдарын белекке алды. Мектепке барып, мектептин арасында 2008-жылдан бери иштейм. Өрткө каршы куткаруу бөлүмүндө. 14 жыл болуп калды буйруза. Биздин эң биринчи милдетибиз өрт учурунда адамдар эгер ошо өрттүн ичинде болуп калса адамдарды куткарышыбыз керек. Андан кийин кошуналарына өткүзбөшүбүз керек өрттү. Менин бир уул 3 кызым бар. Эң кичүү кызым 1-класска барат буйруза. Өмүрлүк жолдошум садикте иштейт, воспитательница жардамчысы болуп иштейт. Белек алгандардын катарында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматынын суучулу Искендер Рысалиновдун 1-класска бара турган уулу да бар. Водолаз должен отдыхать 3 часа, как минимум. А у нас, к сожалению, когда вызовов много, у нас очень часто погружения бывают. Вот эти моменты тяжелые. Зимой поисково-спасательные работы. Меня зовут Алишер, мне 7 лет, а моей сестре Аджаре 8 лет. Моему братику Рамазану 2 годика. И папа работает водолазом. Он ныряет на море. Да я хочу стать доктором, когда вырасту. Буду лечить своих родителей, чтобы они были живы, здоровы, счастливы. Надо хорошо учиться, чтобы стать доктором. А для этого, чтобы стать умным, есть учитель. Муж каждый месяц уезжает в командировки на месяц, на 2 недели. Тоже дома переживаем за него. Работа водолаза нелегкая, она тоже тяжелая. Тоже переживаешь, боишься.
звоним тоже периодически. Работа опасная. Я как жена водолаза, я знаю, каково это сидеть дома и ждать его с командировки, когда погружение. Самое тяжелое, когда он уходит в ЧС поисковые, очень тяжело. Переживаешь тоже, когда найти не могут, тоже дома переживаем, когда побыстрее бы нашли. Жакындап калган билим күнүндө өлкөнүн дээрлик бардык мектептеринде окуучуларды билимге чакырган жаңы окуу жылынын алгачкы коңгуроосу кагылат. Жаңыдан мектеп босогосун аттаган 1-класстын окуучусун алгачкы коңгуроо билим дүйнөсүнө жетелейт. Салтка ылайык бул күнү башкалардан өзгөчөлөнүп, майрамдык маанайды мектепке алгач кадам таштагандар сезишет эмеспи? Анткени өмүрүндө биринчи жолу мектеп партасына отуруп, айлана чөйрө менен таанышууга, дүйнө таанымын кеңири жайылтууга, эң башкысы инсан адам болуп калыптанууга жол ачылат.